Он 4 апрель күнү кечки саат 22 чамасында Ысык Көл облусунун Төрткүл айылында милициянын аял кызматкери жол кырсыгына кабылды. Окуянын көөлөрү жеринде тартылган видеону соц тармакка чыгарып, рулдо турган аял мас экенин белгилеген. Видеонун авторунун айтымында милиционер аял каршы тилкеде бара жатып Mercedes-Benz сүлгүсүндөгү унааны сүзгөн. Кырсыктан эч ким жабыркаган эмес. Белгилүү болгондой, кырсыкка кабылган аял Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери. Бүгүнкү күндө окуя боюнча кызматтык иликтөө жүрүүдө. Коменданттык сааттын эрежесин бузган 70 жаран кармалып, 15 автоунаа токтотулган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, алардын ичинен Бишкек шаары боюнча 39, Жалал Абад шаары боюнча 3, Ош шаары боюнча 11, Нарын шаары боюнча 8, Ноокат району боюнча 2, Ат Башы району боюнча 7 жаран кармалып, ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилген. Ал эми Кара Суу жана Сузак райондорунда тартип бузуулар катталган жок. Жалпы сан алганда 25 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин өлкө аймагында 2646 жаран коменданттык саатты бузгандыктар үчүн милициянын кайгылуу тобу менен кармалган. Эске сала кетсек, Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалал Абад, Нарын шаары жана Ноокат, Кара Суу, Сузак райондорунда коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылды. Ошондой эле өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин Нарын облусуна караштуу Нарын шаары жана Ат Башы районунда да киргизилди. Тиешелүү жарлыктарга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ош жана Жалал Абад шаарынын тургундары өзгөчө абал режими убагында берилүүчү уруксат кагазын эми электрондук түрдө ала алышат. Бул тууралуу Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети билдирди. Өткөрмө кагазын онлайн берүү системасын комитеттин алдындагы IT штабын адистер ишке ашырган. Бул система Ош жана Жалал Абад шаарынын аймагындагы тургундар менен автоунаалардын саат 6:00дөн 21:00 чейин жана коменданттык саат убагында жүрүүсү үчүн иштелип чыккан. Система менен аралыктан электрондук уруксат кагазга арыз берип жооп алууга болот. Өткөрмө кагазын онлайн алуу 3722 чекит түндүк чекит KG Жалал Абад шаары үчүн, ал эми Ош шаары үчүн 3222 чекит түндүк чекит KG. Кененирээк маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин сайтынан таанышууга болот. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өзгөчө абал режими аяктагандан кийин дароо белгилениши мүмкүн. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында шайлоо кампаниясы токтотулган жеринен улантылат. Эске салсак, 5 шаарда жана 25 айылдык кеңеште шайлоо 12 апрелде өтмөк. Бирок коронавирус пандемиясынан улам добуш берүү токтотулган болчу. Шайлоого катышуу үчүн 22 саясий партия арыз берген.